Анда саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бүгүн дүйшөмбү 22 март. Баардыгыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Журналисттер коомдук бирикмесинин атынан жана өзүмдүн атынан кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн сиздер менен жана биз менен биздин кесиптешибиз медиа тренер, журналист, аналитик, котормочу деп да айтсак болот. Медиа эксперт, медиа айдыңында өзүнүн аты алыска таанылган биздин кесиптешибиз Азамат Танаев болмокчу. Саламатсызбы, Азамат мырза? Бүгүнкү биздин окутуубуздун темасы болсо интервью алуунун сырлары. Деги эле интервьюну кантип алабыз жана эмнелерге өзгөчө маани бериш керек, кайсы жактарын эске алыш керек, кандай суроолорго токтолуш керек, мына ошонун тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Анда убакытты көп албайын. Негизи 1,5 сааттап көп айтылганы менен, бирок бул сүйлөшө келгенде, талкууга келгенде убакыт абдан эле ченемдүү болуп калат экен. Андыктан убакытты көп албайм. Азамат мырза, сөз кезеги силерде. Чоң рахмат, Марс. Кутман кеч, урматтуу кесиптештер. Мен баягы өзүмдүн бир жаман адатым бар. Эң негизги нерсени аягында айтам деп, аягында болсо баягы убакыттын кысталыш болуп калганына себептүү эң негизги нерсени айтканды унутуп коет экенмин дайыма. Азыр болсо башынан эле журналисттер коомдук бирикмесине, Айфикс эл аралык уюмуна, Фонд Сорос Кыргызстанга ушундай вебинарларды уюштуруп, биздин журналисттерге шарт түзүп берген үчүн чоң ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Мындай колдоосуз албетте биздин журналистиканын өнүгүшү, өзгөчө жаш кесиптештерибиздин биздин кесипке кирип уста чебер болгонго чейин ушундай даражага жетиш үчүн албетте бул чоң салым болуп атат. Эми политика менен бүттүм, Ооба, рахмат, Азамат. Бул жерде тиги биздин аймактагы кесиптештер арасында тажрыйбалысы да бар, бир топ жылдан бери иштегени бар, жаштары да бар. Эми көбүнчөсү жаштар, анан айрымдары баягы тажрыйбалуу журналисттер да бар. Алар дагы ошо жаңы нерселерди үйрөнөлүк деп катышкандар да бар да. Ооба, мен ошо катышууларды азыр карап, фамилияларын көп тааныган досторум бар экен. Алар эми бүгүнкү вебинарда алар угуучу эмес, менин соавторлорум, менин жардамчыларым болуш керек. Ошон үчүн кесиптештер, силерге кайрылып кетейин. Активдүү катышып, керек болсо Марс, балким сен алардын микрофонун иштетип коесуңбу? Деги эле бүгүнкү вебинарыбыз менин монологум эмес, диалог түрүндө болуп, силер да активдүү катышып тургула. Силер менен анча-мынча мындай интерактивдүү да ыкмаларды колдоноюн деп аткам. Баягы Zoom'дун чаты бар. Ошол чатка биринчиден өзүңөрдүн сурооңорду жазып тургула. Экинчиден мен мындай жеңил тапшырмаларды да берип турайын. Ушундай биринчи тапшырма: силер ким менен интервью жасагыңар келип атат деген суроону берип коеюн. Анан болгон ошол жообуңарды эмитен эле жаза бергиле. Кийин ошо кайрылабыз. Марс, менин экраным көрүнүп атабы? Ооба, азыр биз көрүп атабыз. Интервью алуунун сырлары, журналисттер коомдук бирикмеси уюштурду. Ооба. Мына эми өзүңөр көргөндөй, биринчи слайддын сүрөтүндө биздин белгилүү кесиптешибиз Айзада Касмалиева айым, Азаттыктын Бишкектеги бюросунун директори. Өткөндө эле көп болсо эми 2 жума өткөндүр Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров менен интервью алган. Аны көбүңөр уккансыңар, көргөнсүңөр.
же болбосо баягы жазуу түрүндөгү жаңылыктарды окугансыңар. Бул мындайча айтканда интервью жанрынын туу чокусу деп койсок деле болот. Эмне үчүн дегенде биздин баарыбыздын мындай эмебиз бар, кесиптик кыялыбыз. Биз эгерде интервьюну жасай турган болсок, жалаң гана жана чоң саясатчылар менен же чоң жылдыздар менен, атактуу белгилүү адамдар менен интервью алгыбыз келет. Албетте эмне үчүн? Анткени андай адамдардын коомго, биздин жашообузга, саясатка, маданий чөйрөгө жасаган, коомчулук чөйрөгө жасаган таасири албетте абдан чоң. Ушундай номер один деп койсоктер менен интервьюну жасаганда албетте алардан абдан маанилүү жаңылыктарды угабыз, маанилүү фактыларды биле алабыз. Андан тышкары алардын баягы ою, аларды адам катары жакшы таанып калабыз да. Анан бул мисалы кечиресиз. Мына дагы интервьюнун бир белгиси, бул биздин журналистика чөйрөнүн саясатка болобу, спорт чөйрөсү болобу, маданият, илим, эл аралык мамилелер, эмне гана болбосун, мына ушул сүрөттө абдан жакшы көрүнүп атат. Эмне деген максатты коюп атабыз? Эң керектүү информацияны, маалыматты издейбиз. Ошону керек болсо талап кылабыз маалымат берүүчү адамдардан. Бул слайдда жазылгандай эле, өзүңөр баарыңар жакшы билесиңер, интервью бул журналистиканын эң маанилүү жанрларынын бири. Албетте анын өзгөчөлүгү суроо жооп түрүндө курулган маек болот, сөзсүз. Ошондуктан интервью журналистиканын башка көптөгөн жанрлардын пайда болушуна түрткү берген деп мына карасак, ошондой жанрлардын ичинде мисалы баарыбызга белгилүү болгон пресс-конференция форматы. Пресс-конференция эмнеден чыккан? Ал дал ошол интервьюдан чыккан. Мында эгерде ошол форматтардын баягы тарыхый эмесин карасак, эмне качан пайда болду, эмнеден пайда болду дегенде, прессанын алдына чыгуу деген бар. Араңарда балким саясий обозревательдер, саясий кабарчылар бар. Силер билесиңер, Бишкекке мисалы Кыргызстан катышкан ар түрлүү эл аралык площадкаларга, уюмдарга биз катышабыз өлкө катары. Ошондуктан ар кандай саммиттер өтөт, башка өлкөлөрдүн башчыларынын визиттери өтөт. Анан ошондой маалда прессанын алдына чыгуу деген формат, өзүңөр билесиңер, бул көптөгөн журналисттер чогулган залга ошо өлкөлөрдүн жана биринчи адамдары чыгып эмне талкуулашты, кандай жыйынтыктарга келишти, кайсы документтерге кол коюлду деген маалымат менен чыгып, мындай кыска айтып берет. Ошого жакын болгон формат брифинг. Брифинг бул деген негизи көпчүлүк журналистиканын учебниктеринде мындай жазылган да. Брифинг бул расмий өкүлдөрдүн кыска маалыматтык баяндамасы. Брифинг журналисттерге суроо бердирүүнүн мүмкүнчүлүгүн бербейт деп жазылды. Бирок андай эмес негизи. Ал эмнеден болуп башталып,
Ким биринчи ушундай чектөөнү жазган эми бул абдан татаал маселе, аны азыр биле албайт окшойбуз. Бирок албетте андай эмес. Кантип эле мисалы өзүңөр билесиңер, кайсы бир мындай чукул окуялар, чрезвычайный ситуациялар болуп калганда, мына мисалы былтыр деле как раз ушул маалда ковид тарап күчөп баштаган кезде биз баарыбыз баягы үйүбүзгө бекилип отуруп, карантинге отуруп калганда республикалык штаб өздөрүнүн брифингдерин өткөзгөн болчу. Көбүңөр билет болушуңар керек. Ошол брифингке саламаттык сактоо министерствосу, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү келип, баягы өздөрүнүн докладдарын айтып берип, андан тышкары көбүңөргө баягы биз өзүбүз үйдө отурсак деле бизге кайсы бир почтаны же каналды берип, урматтуу журналисттер, эгерде силер ушундай чиновниктерге сурооңор болсо, ошол сурооңорду бере бергиле деп өздөрүнүн жана электрондук ар кайсы даректерин же болбосо телеграмдарын берчү чын эле ошондой болчу. Демек брифингде эле бул суроо өзүнө суроо жоопту камтырган жанр деп биз уверенно айта алабыз. Ошондой эле тегерек үстөл деле баягы биз билебиз, өзгөчө акыркы жылдары негедир журналисттер мындай сүйбөгөн формат болуп калды да, тегерек стол деп эмнени биз элестетебиз. Ар кандай мындай чоң кишилер келип, мындай түшүнүксүз тил менен, терминдер менен абдан мындай татаал нерселерди сүйлөйт. Анан попробуй ошону түшүн, попробуй ошону окурмандарыңа же көрөрмандарыңа айтып бер деп. Бирок чындыгын айтканда, албетте ал андай эмес. Тегерек столдорго барганда деле көп кесиптештерибиздин мындай катачылыгын байкайм да. Отурушат жана биринчи кофе брейкке чейин. Биринчи кофе брейкти чыгып алып, ар кайсы жана эксперттерге, окумуштууларга, саясаттануучуларга барып, байке, эже, сиз эми жанагы докладыңызга айткан нерселерди жөнөкөй тил менен айтып бериңизчи биздин аудиторияга деп. Эми бул деген ачыгын айтканда бул абдан орой профессионалдык нарушение болуп эсептелет. Эмне үчүн дегенде, бул демек бул силердин эрудицияңар, силердин билимиңердин деңгээли. Силер өзүңөрдүн аудиторияңарды өзүңөр менен эч качан мындай теңелбешиңер керек. Аудиториянын дагы деңгээлин керек болсо ойлоп, аны көтөрүш керек да. Баягы интеллектуальный деңгээлин дегендей. Ошон үчүн кандай татаал болбосун, ошону угуп, түшүнүп, түшүнгөндөн кийин уже өзүңөр баягы кайталатпай респонденттериңерди өзүңөр чайнап, раз мейли макул тиги аудиторияңар мындай жалпак тилге көнүп калды, аларга жөнөкөй тил менен, жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүш керек деген пикириңер туура болгондо деле ал уже баягы чайнап берген эмес силерде жүгү. Дагы ыкчам сурамжылоо, блиц-опрос, аны да билесиңер. Көп учурда мисалы кайсы бир сот болуп атат дейли, өзгөчө акыркы жылдары мындай абдан шумный сот процесстер бизде абдан көп болуп атат. Керек болсо мурунку президенттерибиз соттолуп атат, мэрлерибиз соттолуп атат, президенттерибиз, премьер-министрлер соттолуп атат. Министрлер уже чепуха эле болуп калды деп койсок деле болот. Мындай учурда өзүңөр билесиңер, мына конвой менен келип автозактан ошол айыпталган адамдар эшиктен жана соттун залына
жеткичекти эми аз эле аралыкта аны керек болсо жарым мүнөттө эле басып коюшат. Ошол жарым мүнөттө эстесеңер, мына өзүңөр ушундай ситуацияда болбосоңор деле баягы кечинде көрөсүңөр да жанагы жаңылыктардан журналисттер туруп алып коридордо керек болсо даже кыйкырып абалыңар кандай, анан тиги силердин ишиңер адилеттүү каралабы, ошого ишенесиңерби, сотко ишенесиңерби, силерди пытка кылган жокпу, же тиги жашаган условияңар кандай деп ар жактан кыйкырып баягы хаос даже болуп кетет керек болсо. Мына ыкчам сурамжылоо деп ошону айтабыз. Ошого окшогон флеш интервью деп коебуз. Флеш интервью, флеш деген бул баягы англисче жана чагылган демек, баягы түшүнүп атабыз. Бул бат болгон нерсе керек болсо 5-10 секунд ичинде өзгөчө бул спорт мелдештерге, анан же болбосо мындай бир стихийный бедствие болуп аткан жерде, мисалы бир өрт болуп атат дейли. Конечно, жанагы өрт өчүрүүчүлөр баягы силерге интервью береби же өз ишин жасайбы? Бирок андай болгону менен деле баягы журналисттер бул биздин ишибиз ошо да. Кандай болбосун маанилүү, элге керектүү болгон информацияны баары бир табышыбыз керек. И вот азыр ошол иллюстрацияда Айсулууну көрүп атасыңар, Тыныбекованы сүрөттө көрүнүп аткандай эле мына жанагы сразу жана соревнованиядан таймаштан кийин эле мына жеңди да, анткени биздин желекти да желбиретип аркасына салып алыптыр. Мына 24 алатоо окшойт. Микрофон көрүп атасыңар. Мына бул көп болсо мындай саналуу секундалардын ичинде алынган интервью. Бул да албетте ошол жанрларга кирет. Мына мен жазып атканда ушул тизмени түзүп атканда унутуп коюптурмун. Албетте дебат деген. Мына былтыр Башкырстан парламенттик шайлоо өттү. Быйыл январьдын 10-январда президенттик шайлоо өттү. Эми күзүндө кайрадан парламенттик шайлоо болот. Канча дебаттарды көрүп атабыз, байкап атабыз. Ошол дебаттардан кийин өзүбүз канча маалыматтык материалды жасайбыз туурабы. Мына албетте дебаттын ичинде эмне? Баягы эле суроо жооп. То есть интервью. Анан туу чокусу деп, ошо интервью жанрын туу чокусун деп биз ток-шоуну тааныйбыз. Өзүбүз билгендей ток-шоу бул эң популярдуу, эң чоң рейтинг камсыз кылып берген журналистиканын форматтын бири. Популярдуу белгилүү ток-шоуларды баарыбыз билебиз, жакшы көрөбүз, сүйөбүз, керек болсо ошону күтөбүз. Мына өзүңөр көргөндөй интервьюнун жанр катары кандай бай экенин көп айтып койдум, бирок сөзсүз деле түшүнүктүү болуп атат туурабы. Интервью албетте ар кандай болот. Интервьюнун катышуучуларынын саны да ар кандай болот. Эгерде силер интервьюну бир респондент менен жасасаңар, аны биз диалог деп коебуз. Мисалы, сүрөттө болгон адамдарды тааныңар окшойт, тааныбасаңар, мына оң жактагы Рахат Асангулова деген көбүңөр тааныңар окшойт, жана көшөгө кичине ачылып турбайбы? Көшөгөнүн ар жагында Азаттыктын
open space'in көрүп атабыз, туурабы? Даже тиги алыста Азаттыктын логосу да көрүнүп атат. Рахат Асанкулова азыр Азаттыкта менин маалыматым боюнча иштебей калган, бирок иштеп жүргөндө картина маслом деген орус тилдүү абдан популярдуу ток-шоунун алып баруучусу болчу. Кезектеги интервьюнун каарманы мына бизге белгилүү болгон жарандык активист, урбанист, фонд Сорос Кыргызстан мүдүрү Шамил мырза, Шамил Ибрагимов. Андан тышкары анда бир киши менен албетте чектелбейт эч качан интервьюнун катышууларынын саны. Мына дагы биз жакшы билген, сыйлаган, урматтаган Нарын Айып байкебиз 5 каналда иштеп жүргөн кезинде, бул 5 канал жаңыланып, Эрнис Кыязов жетектеп, баягы эски команда кеткенден кийин булар кайрадан старт жасашып, анан ар бир телеканалдын менеджерлери жетекчилик түшүнөт, элди кандай тартсак болот деп. Сөзсүз аудиторияны телеканалга тарта турган формат бул ток-шоу. Мисалы, жаңылбасам, бул ток-шоунун аталышы «5 на 5» деп аталган болчу. Өзүңөр көрүп атасыңар, студияда 5 киши отурат, бир журналист, интервью куруучу, 4 конок. Конокторунда көрүп атасыңар, мына Феликс Кулов мырза отурат. Анан оң жакта Мурат Сүйүнбаев деген белгилүү саясат таануучу. Сол жакта азыркы Улуу Британиядагы Кыргызстан элчиси Эдил Байсалов, аны да тааныңар. Арт менен отурган кишини тааныңарбы? Ким айта алат? Ким окшоштура алат? Бул биздин белгилүү тарыхчыбыз Зайнин Курманов, профессор Курманов деген. Аны да жакшы тааныйсыңар. Кийинки слайдка өтсөк, мына эң, конечно, интервью жөнүндө вообще кеп курганда Юрий Дутту эстемейинче эч кандай сөз болбойт. Бул адам интервьюнун жанрын жаңыдан ачты деп бекеринен айткан жокпуз. Эмне үчүн дегенде, эсиңердеби, 15 жыл мурун биз бүт тренингтерибизде, анан бүт өзүбүздүн жаш журналист стажерлорубузга минтип айтчубуз. Азыркы заман деген башка, адамдардын жанагы медиа көргөн модели уже башкача болуп калган. Баягы узак интервьюларды азыр эч ким көрбөйт. Ошон үчүн бар бат-бат жазып, анан бат-бат берип тышта интервьюну деп. Жарым сааттык интервьюну биз уже тим эле чоочуп, кокуй айланайын, буну ким көрөт, давай кыскарт, 2 минутага чейин, 5 минутага чейин, 10 мүнөткө чейин жок дегенде кыскарт деп, ушундай тапшырма берип, ушундай стандарттарды киргизчүбүз. Юрий Дуттун баягы журналистиканын жылдызы болуп калганына мен жаңылбасам 3 жылдай болду окшойт. Мына келип 1,5 саат, 2 сааттык, 2,5 саат, 3 сааттык интервьюларды жасай баштады. Өзүңөр баарыңар деле билесиңер аны. Жок дегенде Дуттун хотя бы бир интервьюсун сөзсүз көрүшүңөр керек болчу. Көрсөңөр, албетте биз YouTube'ду көргөндө эң биринчи ирет эмнеге көңүлүбүздү бурабыз? Жана количество просмотр дегенди көрөбүз, туурабы? Количество просмотрун алганда Юрий Дуттун интервьюлары 10 миң деген, 100 миң деген, миллионго чейин жеткен просмотрларды топтойт. Демек, Юрий өзүнүн примери менен бизге эмнени далилдеп берди?
баягы биз айтып аткан формат, стандарт тууралуу сөздөр бул жалган экен. Баары журналисттин чеберчилигинен, эскөөлүгүнөн эле зависит этет. Ошону эч качан унутпашыбыз керек. Анткени же болбосо баягы медиа эксперттердин сөздөрүн автоматтуу түрдө кабыл алып эле жүрсөк, көрсө, биз оказывается өзүбүздү жасалма жол менен мындай чектегендей болуп калат экенбиз да. Чектеп өзүбүздүн кайсы бир автордук өзгөчөлүгүбүздү, уникалдуулугубузду өзүбүздөн уурдагандай болуп калат экенбиз. Ошондуктан мына менин биринчи чакырыгым эч кайсы авторитеттерди карабагыла. Ар бир журналисттин журналистикада өзүнүн жолу бар, өзүнүн модели бар, өзүнүн стили бар. Ошон үчүн эмнеге ишенсеңер, эмне жасайм десеңер, албетте ага жок дегенде попытка жасашыңар керек, сөзсүз. Анан эми мындай болуп калды, кесиптештер. Азыркы силерге берип аткан мисалдарым баары эле видео интервью жанрындай болуп калды да. Эми ал бекеринен эмес. Анткени азыркы заман болбой эле баягы видеонун, ютубтун заманы болуп калды. Бирок эски классикалуу жазма интервьюну эч качан да биз унутпашыбыз керек. Анын артыкчылыктарын, анын өзгөчөлүктөрүн кийин сүйлөшөбүз. Ошон үчүн бирок азыр ошону кичине эске алып алалык, кийинкиге. Бул слайдда дагы биз жакшы көргөн, тажрыйбалуу, популярдуу кесиптешибизди көрүп атабыз. Майраш Базлакунова. Эми официалдуу түрдө Майрам, достор Майраш дей берет. Так, анын маектеши азыр унутуп атам. Ким эстесе айтып койгула. Дагы биздин бир белгилүү саясатчыбыз. Майраш Марал ФМ радиосунан чыгып кеткенден кийин өзүнүн автордук YouTube проектисин баштаган. YouTube проектиси дал ошол интервьюнун жанрына багытталган. Көбүңөр ошол интервьюларын көрүп атасыңар, билесиңер. Мисалы, бул слайдты мен эмне үчүн алдым? Бул баягы эле видео маектин техникалык жагы. Эгерде жакшы видео интервью алам десеңер, албетте бул анча-мынча каражат талап кылган нерсе. Эмне үчүн дегенде, жетиштүү сандагы камералардын баасын билесиңер. Бир камера аздык кылат. Албетте, эгерде силер жогорку профессиональный деңгээлде контент жаратам десеңер, идеалдуу видео продукт жасайм десеңер, каалайбызбы, каалабайбызбы, бул чоң каражатты талап кылат. Эмне үчүн 3 камера? Анткени билебиз, эгерде силер бир маектеш менен интервью жасаганда, бир камера, мына оң жактагы камера көрүп атасыңар, ал интервьюируемый адамга багытталган. Ортодогу камера бул общий планды алып атат. Сол жактагы камера Майрашты карап атат. Бул баягы жазылган видео интервьюлар албетте. Эгерде стрим жасаганда андай шарттарды өзүңөрдүн алдыңарга койбой койсоңор деле болот. Да, техникал жактан аны деле жасаш керек, бирок билесиңер, ал үчүн баягы микшер, режиссерский пульт деп коебуз. Эми азыр техниканын өнүгүшүнө жараша андай режиссерский пульттар деле башкача болуп калган. Алар деле абдан мобилдүү, бир машинанын багажникине батырыла турган
нерсе жеңил андайга эмеңер жетсе кудуретиңер, пожалуйста, конечно, алып ушундай жанагы телевизионный стандарт менен онлайн эфирди деле жазсаңар болот. А бирок көпчүлүк учурда биз билебиз, мындай интервьюлар керек болсо даже көркөмдүк деңгээлде жасалган интервьюлар, алар сөзсүз жазылат. Эмне үчүн дегенде, анткени ушундай портретный интервьюлар үчүн жалпы обстановкасы дагы мындай абдан чоң эмеге ээ да, мааниге ээ. Музыка албетте керек болот, чебердүү монтаж жасалышы керек, балким инфографиканын кандай бир түрлөрүн жасайсыңар, балким кээ бир видеолорго башка бир видео вставка может жасайсыңар. Бул баягы тарыхый, хроникалык кадрлар болушу мүмкүн, же болбосо сиздин интервьюңузга строить этилген атайын репортаж же новостной сюжет болобу, же баягы эле жана көчөдөгү жасалган блиц опрос болобу, эгерде интервьюнун темасына, интервьюнун коногуна жараша мындай коомдук пикирди балким кээ бир учурларда аудиториябызга мындай билдиребиз деп койсок, албетте ансыз болбойт. Ошон үчүн баягы көп учурда видеолорду, видео интервьюларды биз жазганга аргасыз болобуз. Бирок аргасыз болсок деле андан эч жерден утулбайбыз. Мен айткандай, наоборот, дал ошондой видео интервьюлар жогору сапаттагы, жогору деңгээлдеги болгон үчүн көрөрмандардын мындай эмеси менен, көрөрмандардын чоң кызыгын дал ошон үчүн жаратат. Жарык албетте керек. Бул слайдда осветительный аппаратура көрүнбөй атат. Менимче жок деле болуш керек. Эмне үчүн дегенде, анткени баягы телевизионный коллегаларым билет, андай осветительный аппаратура интервью берген адамдарга жакын болуш керек. Искусственный жарык эмне кереги бар? Анткени ар кандай немелер болот. Кышында биз билебиз, эгерде силер келип саат 2-3-төрдө интервьюну баштасаңар, кеч абдан эрте кирип калат да. Демек, силердин видеоңордо баягы естественный освещениянын өзгөрүп калганы сразу билинип калат. Бул биринчиден. Экинчиден, жарык жетиштүү болбой калганда, бул баягы картинканын сапатын кескин түрдө төмөндөтүп салат. Аны билебиз. Үндү айттым, албетте үн абдан керек. Кээде картинкадан даже үн жогору турат. Бирок ага бул сөзүмө мындай көп көңүлдү эле бурбай эле койгула. Эмне үчүн дегенде, анткени на самом деле баары маанилүү албетте. Анан эң акыркы техникалык жагы, аны да технический жакка киргизебиз. Бул интерьер же локация деп коебуз. Кайсы жерде жасап атасыңар? Сырттабы? Сыртта болсо бул паркпы, же стадионбу, же аянтпы? Үйдүн ичи болсо бул эмне? Квартирабы? Же болбосо офиспи? Же фойеби? Баарына көңүл бурушуңар керек. Эмне үчүн дегенде, аны башка слайдтан ичине мындай көбүрөөк айтып берейин. Анткени көп учурда интерьердин өзүнүн ролу бул точно баягы маек тештин да ролундай болуп калат да. Эмне үчүн дегенде, анткени интерьер жана биз айтып аткан жана монтаж, анан жанагы наложение звука сыяктуу интерьер бизге
мындай чоң психологиялык эффектилерди түзүп берет да. Интерьер көп учурда эмоцияларды, элестетип көрсөңөр, мисалы силер баягы бир кол уста менен интервью жасасаңар, кол уста менен интервьюну каяктан жасайсыңар? Өзүнүн жана мастерскойундабы же бир жака алып чыгасыңарбы? Албетте ал өзү иштеген, өзү көнгөн, өзү кожоюн болгон жерде тартышыңар керек. Мына дал ушул жерде жана биз бүт санап кеткен үйүн да керек болот. Эмне үчүн дегенде биз билебиз, жана устаканалардын эмесин элестетип атасыңар да. Мисалы баягы бирөө бирдеме айтып атабы? Ооба, бирөөнүн үйүнө кошулуп кетти. Мындай эле. Мен жок, мага айтып атат экен. Жок. Хорошо. Вот, албетте ушунча техниканы колдонуудан кийин, эми техника деген эмне? Техника бул жөн эле техника, туурабы, темир, семирлер. Эң негизгиси бул команда. Мыкты интервью жасаш үчүн мыкты команда да керек. Мыкты команда биз үчүн бул эмне? Жок дегенде 2 оператор, 1 ассистент, 1 визажист. Визажист дегенде күлбөгүлө. Достор, бул абдан керектүү нерсе. Эми, конечно, өзүбүздүн иштеген шарттарыбызды билебиз, өзүбүздүн доходдорду билебиз. Эгерде ушунчалык эле баягы лишний визажист кереги жок десеңер деле, мейли ассистент, даже ассистент албасаңар, ошо операторлордун бирөөсү жок дегенде, ошо жанагы грим жасаганды албетте билиш керек. Өзүнүн сумкаларында, кофрларында жана визажист колдонгон жана эмне упа, бир кремби, билбейм мен, мисалы алардын аттарын өзүм да билбейм. Анткени өзүңөр билесиңер да, мен телеканалдарда, телестудия же продакшн студияларда эч качан иштеген жокмун. Бирок көрүп жүрөм да. Силердин каарманыңар үчүн ошол эле визажисттин иши эмне үчүн керек? Анткени баягы биз билебиз, адамдар ар кандай ситуацияларда болуп калышы мүмкүн. Мисалы, жайдын күнү десек, элестесеңер, сыртта 30-40 градус болсо, анан силерге интервью берем деп шашып ушуп чуркап келсе, албетте баягы териси агып, өзү да эми баягы жайында баарыбыз капкара болуп калабыз го, баягы күнгө күйүп. Теле видеодо андай болбош керек. Анын өзүнүн стандарттары бар. Биз ошол стандарттар эмне үчүн чыкты, эмне үчүн керек экенин билбесек, анда значит биз баягы өзүбүздүн кесибибиздин закондорун, сырларын просто аларды билбей, аларга баягы еще жете эле экенибизди просто билдирип коебуз да. Ошондо кечирип койгула, менде суроо берип атышат. Жана силердин берген сурооңорго да жооп беришти. Ошолорду айта кетели. макул. Биякта деген Канат жазды эле, Сыдыков саясатчылар жана коомдук ишмерлерге менен интервью алгым келет дейт. Анан мен жаздым эле. Так белгилей кетсеңер, анткени суроо. Мен фамилияларды сурагам да. Анан андайын Сайпидин Султаналиев жазып атат. Майыптыгы бар баланын ата-энесинен интервью алсам деген ой бар деп. Ким? Майыптыгы бар баланын ата-энесинен. Анан андан сырткары кайра Канат Сыдыков тактап жазган экен, Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдон интервью алам дейт. Анан дагы бир Акылай Маратовна деген катышуучубуз жазып атат. Саламатсызбы? Көрүүчүлөргө материал кызыктуу болуш үчүн кандай суроодон баштаган оң? Суроо берүүнүн эрежесинде токтоло кетсеңиз. Азыр көп эле ЖМК өкүлдөрү туура эмес суроо беришет дегенде жок эмес. Рахмат дейт. Бизде бир
Az эле убакыт калды, жарым саат 40 мүнөттөй убакыт калды. Кандай бизде 1,5 саатта, Ооба 6:30 чейин болчу да. ооба 6,5. Мен 6-га анда мындай кылайын, жанагы өзүмдүн презентациямды анда уланта берейин. баштайм. Жана теоретический бөлүгүн бүтүрүп, анан баягы суроо жоопторго интерактивге өтөбүз. Так, команда менен эми белгилүү болду. Бирок азыркы мобильный журналистика форматы бизге Кудайга шүгүр чоң башка мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Эгерде биз жана чоң телеканал, видео продакшнга окшоп, баягы силер сүрөттө көргөндөй көлөмдүү, техникалык жактан идеалдуу болгон интервьюларга азырынча мындай күчүбүз жетпесе дагы, мобильный журналистика бизге жакшы альтернатива берип атат. Аны баарыбыз жакшы билебиз, бирок колдоно баштаганбыз. Колдоно баштаганына көп болду. Бирок ачыгын айтканда, ошол мобильный журналистиканын мүмкүнчүлүктөрүн толугу менен пайдаланып атабызбы же жокпу? Бул чоң суроо. Анткени мына сүрөттө өзүңөр көргөндөй эле биз мобильный журналистика деп канча тренингтерди өткөрдүк, даже Марат болуп. Бизден башка дагы кесиптештерибиз канча тренинг өткөрүштү. Чет өлкөдөн канча биздин кесиптештерибиз келип ушундай окутууларды өткөрүп берген. Бирок практикада карасак, эң оңой, примитивный жагын алып эле ошол эле деңгээлден чыкпай эле өспөй, өзүңөр көрүп тургандай, мына мобилдик съемканы биз профессионалдуу деңгээлге жеткире алсак деле болот. Мындай аспаптарды мисалы биз кайсы журналисттерден көрүп алабыз? Баштайм жок эсе деп айтып койсок да болот да. Ошол эле Powerbank кимдин кайсы журналисттин жанында дайыма бар? Бар болсо бар, анысы зарядталганбы, жокпу, ким билет. Жана флеш карт деп койдум, эми азыр флеш карт эмес, жана USB накопитель деп коебуз да, жана коробкага окшогон флешкалар, жана памяти үчүн. Былтыр ноябрда канча журналисттердин уnuттум. Мындай площадьтан стриминг берип атат, кызыктуу абдан, анткени биз билебиз да, эсибизде площадьте эмне болуп аткан, кандай окуялар, кандай процесстер болуп аткан. Так кызыктуу жерге калганда эле өчүп калат да. Мен коем, Кудай шүгүр, баягы көптөрүн билем да, өзүнүн эле досторубуз, өзүнүн эле кесиптештерибиз контакттар бар, чалам. Эмне болуп калды? Бир чети даже чочуп каласың. Бул келип бирөө мындай чап кеттиби же соткасын жулуп кеттиби, эмне болуп кетти деп тынчсызданып чалсаң, байке жок, баары жакшы, просто тиги батарейкам отуруп калыптыр, анан памятим толуп калыптыр сотканыкы деп. Анан ошондо айтабыз. Ошондойлорго айткам. Айтаң көрү. Ошо биз тренингтерди эмне үчүн өткөзүп атабыз? Канча маалымат берип атабыз? Ошонун баары каякта? Эмне үчүн ошонун баарын эстебейсиңер, эмне үчүн ошонун баарын колдонбойсуңар деп. Өзүңөр көргөндөй, мына жанагы AliExpress'ин доставкасы кымбат деле эмес. Могул асма аспаптарынын баасы абдан доступный. Керек болсо көп акчанын деле кереги жок. Эгерде өзүңөргө ушундай максат коюп алып, керектүү жабдыктардын баарын чогултуп алсаңар, ошо соткаңар эле чоң килейген студияны, чоң кымбат техниканы ордуна иштеп берет. Өзүңөр болсо ушундай татынакай интервьюларды любой жактан, ушул оборудованиянын баары бир кичинекей рюкзак, сумкага батат. Анан эң жакшы жери өзгөчө биздин жанагы кыздарыбызга чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди да. Анткени мурун деген баягы аял журналисттер, кыздар
интервью алат дегенде почти укчу эмеспиз. Эмне үчүн дегенде анткени баягы камералар чоң, штативдер оор, кыздар аларды көтөрө алчу эмес. Мобилдик журналистика болсо эми чоң мындай ошол жанрга, жана оперативный интервьюга эшикти кенен ачып берди. Албетте ошонун баары менен колдонуш керек, өздөштүрүш керек. Бир эмени силерге көрсөтүп берейин. Добрый вечер. Завтра в полдень я уйду. Как раз Акылай, сенин сурооңо байланыштуу интервьюну кандай башташ керек, эмне суроолордон башташ керек дегенде, биякта деген Акылай бир рецепт жок. Интервьюну башташтын миллиондогон способтору бар. Силер болгону ошо интервьюну кимден алып атасыңар? Маектешиңер ким? Кандай адам? Бул адам тууралуу коомчулукта эмне пикир бар? Коомчулук бул адам тууралуу эмнени билбейт? Же кайсы скандалдардын центринде болуп атат? Же эмне жөнүндө унчукпай жүрөт дагы эле деп ошонун баарын интервьюируемый адамдын кандайдыр бир мындай биографический, анан психологический портретин түзүп, анан ошондо гана биле аласыңар. Ушул тууралуу азыр силерге бир атактуу кинонун тизерин көрсөтүп берейин. Кинонун аты Фрост против Никсона деп аталат. Никсон деген бул тиги 60-жылдарда АКШнын президенти бар болчу, бир саясий скандалга малынып, өзүнүн жана конкуренттеринин штабын прослушка кылып атканда кармалып, эми өзү кармалган жок, анын адамдары, ал жиберген жана шпиондору кармалып, аягында ошол скандал үчүн отставкага кетип калган болчу. Бирок баары бир моюн бербей, өзүнүн күнөөсүн такыр эметчү эмес да, признавать этчү эмес, танып, жок, менде деген эч кандай күнөө болгон жок деп. А Фрост бул өзү даже америкалык журналист эмес, британиялык журналист болчу. Британиядан келип, Никсон менен канча бир күн подряд интервью тартып, аягында ооба менин күнөөм бар деген признанияны именно ошол журналист алган болчу Никсондан. Бул Акылай, сенин оюң боюнча бул эмне үчүн ушундай болуп калды? Бул как раз таки Фрост Никсондун менталитетин, психологиясын абдан жакшы изучать эткен үчүн мүмкүн болду. Анан ушундай нерселер кандай шарттарда өтөт? Ошол азыр тизерди көрөлүк, хорошо? Талкуусту кийин улантабыз. Добрый вечер. Завтра в полдень я уйду в отставку с поста президента. В 1974 году президент Никсон ушел в отставку, чтобы скрыть истину. Человек, совершивший тягчайшее преступление в американской истории, никогда не предстанет перед судом. Но у одного человека... Я думаю взять интервью у Ричарда Никсона. Возникло несколько вопросов. Ты ведущий ток-шоу. Я вчера видел, как ты брал интервью у Би-Джис. Они были великолепны. А зачем мне говорить с Дэвидом Фростом? Я $500 000 получил. Да что ты. Фрост нанял 3 журналистов, специализирующихся на таких скандалах. Чур, я скандал один. А я дикий скандал. Ты пожмешь ему руку? После всего, что он сделал с нашей страной? Ты что, издеваешься? Рад познакомиться. Господин президент? Да. Умопомрачительно. Вряд ли он сможет все это пережить. Они переступили границы своего круга. Фрост не вашего масштаба фигура, сэр. Вы сможете восстановить свою репутацию. Этот прожект какая-то шутка. Остались без денег. Я надеюсь, вы платите не из своего кармана. Если бы мои карманы были так глубоки, я поставил на карту все. И их переиграли. Его не случайно называют хитрым членом. Приготовились к записи. Хорошо вчера вечером отдохнули? Да. 4, 3,
2. Вы прелюбодействуете? И... Работаем, Дэвид. Да, работаем. Они могли надеяться... Американскому народу нужно, чтобы его признали виновным. Я хочу устроить Ричарду Никсону суд, перед которым он так никогда и не предстал. Только на истину. От этого зависит судьба демократии. Мы этого не допустим. Мы их задушим. Мне нужна власть и слава. Почему вы не сожгли пленки? Я не хотел отвечать на вопросы, связанные с Уотергейтом. Выключайте камеры. От обладателя Оскара режиссера Рона Ховарда. Я тебя уничтожу, даже если на этом мне придется положить всю свою жизнь. Что я натворил? И автора сценария фильма «Королева». Если в этом интервью Никсон докажет свою невиновность, это и станет самым тяжким преступлением. 3, 2. Работаем, Дэвид. Фрост Никсон. Вы говорите, что президент может совершить что-то противозаконное? Я говорю, что когда президент что-то делает, значит, это не противоречит закону. Простите. Мына тизерде өзүңөр көрдүңөр, бул кинону мен интервью алуунун техникасын, этикасын жана психологиясын энциклопедиясы деп айтып кетмекмин да. Ошон үчүн абдан мындай силерге сунуштайт элем да, ушул кинону көрбөсөңөр, сөзсүз көрүп, керек болсо бир эмес 2-3 жолу көрүп, учебникти студент кезиңерде экзаменге даярданып, жана учебниктерди жазып, жанагы эмне деп коюшулар, шпаргалка эмес, бирдеме конспект жазгандай кылып эметсеңер, абдан албетте жакшы жардам берет. Интервьюнун этикасы дагы бул абдан терең, абдан маанилүү тема. Бул сүрөттү жаш журналисттер даже эмне болуп атканын даже түшүнбөсө керек. Ошон үчүн баягы силерге табышмак кылбай эле айтып коеюн. Мына оң жакта бул курман болгон россиялык оппозициячыл саясатчы Борис Немцов, сол жакта белгилүү саясатчы Владимир Жириновский, ортодо мурунку Советтер Союзунда чыккан «Взгляд» деген атактуу телеберүүнүн алып баруучусу Александр Любимов. Өзүңөр көргөндөй эмоциялардын ташып кеткени ушундай болду. Жириновский стаканды алып алып сокту, кимдин бетине чачыратат. Баягы видеосун таппай койдум. Немцов албетте аны жөн койбой, ал дагы алдында турбайбы стакан. Ал дагы кимди чачыратып салган. Мына ушундай нерселерге силер да дайыма даяр болушуңар керек. Эмне үчүн дегенде, мындай нерселер бизде деле боло берет. Дагы бир видеону тартуулап берейин. Бул тааныңар Аида Касымалиева кесиптешибиз Азаттыкта иштеп жүргөн кезде ыңгай суроолордун алып баруучусу болгондо ушундай бир эпизод болуп калган. Кучалагансыз. А мен соттошкон жокмун. Алишер Мамасалиев соттошкон. А мен дейм просто Алишер Мамасалиевди колдоп койгонмун. Мына азыр өзүңөр бир ремарка кылып кетейин. Айданын айтканын уктуңар, тарта бергиле деген. Бул закон, камераны эч качан өчүрбөшүңөр керек. Эмне гана болбосун. Ал акчаны деген сиздин чөнтөгүңүз. А сиз акчаны каяктан Европада Америкада алып атасыз. Сиз акчаны менин чөнтөгүмөн алып атасыз. Туура, мен Кыргызстан үчүн иштеп атам. Сиз ким үчүн иштеп атасыз? Мен Кыргызстан үчүн иштеп атам. Каякта башка бир өлкөнүн акчасын алып Кыргызстан үчүн иштейсиз? Бүт чатактар сиз үчүн келип атат. А биздин Кыргызстанга гранттар каяктан келип атат? Сизсиз. Динарахан, өзүңүз болсуңуз, сиңдем өзүңүз болсуң. Сиз деген туруктуу эмес адамсыз. Мына, бул деген партиялардын баарын аралаштырып, мына чуркап барып, арнамызга кирип алды. Бириники жетештеп, азыр болсо диндесилер, популисттик, очки заработать этесиңар. Мен деген Динара отурсаңыз, Европа, Америка, кто будет? Бүтелек. А, еще не. Давайте, мен сизге айтып берем. А сиз каяктан акчаны алып атасыз? Мен бюджетте иштеп атам. Бюджетте де мен сизге төлөп берип атам ошол акчаны.
Sizin akçanız tiyenen Men yok. төлөп берип атам. Жеп атасыз акчаны, чет элден келген акчаны. Сизге төлөп берип атам. Мен налогоплательщик катары мен сизге ошон үчүн деген каршы чыгып атам. Канча акча келди сизге? Колуңуздан сөмө кылып алыңыз. Миллион болсо дагы сизге эмесмин. Сиз деле мага деген сүйлөбөңүз. Сөмөңүз мында кылып алыңыз мага. Сиз кимсиз? Эмнече сиз мени душман деп атасыз? Сиз кимсиз? Мен сүйлөшпөйм сиз менен. Сүйлөшпөйм. Менен сүйлөшпөйт экен. Он не умеет говорить. Он не умеет говорить. Турсунбай мырза, айтсаңыз. Сени көрдүңүз пачканы. Он не умеет. Акчаң жок болсо батышына сүйлөйм. Токтотпойлубу, жакшы тон менен сүйлөшпөйлүбү? Я пишу исламга каршы бул карындашым. Исламга каршы эмесмин. Мен деген мыйзамды сиз каршы чыгып атасыз. Мыйзамды Мыйзамга сиз бузуп атасыз. Конституцияның 7-ші беренесін сиз бузуп атасыз. Мен уже окудум. Сиз өзүңүз окуп алыңыз. Сиз Конституцияны билбегенден мен сизге деген жүз жолу айтып бере албайм. Турсунбай мырза, кече биз Адахан Мадумаров мурда спикер болгон, Ошол мырза менен сүйлөштүк. Бул кадамды ал популисттик кадам деп эсептеди да. Сиз ушуга кандай жооп бересиз? Туура. Эмнеге ал ошол спикер болуп? Мадумаров да динар окуш атеист. Молдонун баласы. Ошол жерге барган. Жок. Ошол токто мен сөз бөлбөйт. Атеист, дин деп элечи биз мыйзам, укуктук деңгээлде сүйлөшөбүз. Малик Кадыров сизди популист деди. Айда. Малик Кадыров менде дагы башка суроо бар. Мен сүйлөп атканда тосколуп бересең, мага суроо бер, мен жооп берип атам. Жок, сиз дагы мен суроого жооп берип атам, Динара. Турбаңыз мага. Жок, мен анда сөздү бөлбөңүз да. Мен суроого жооп берип атам. Эгерде биз бири-бирибизди сыйласак, анда мен сизге деген аз сөз берем, ана сиз дагы мага сөз бериңиз. Жок, ал башка суроодо сиз азыр. Бар. Анда күйөөңүзгө айтып коюңуз, тарбияласыз кандай киши мен күйөөмө тийишпейңиз. Анда сиз күйөөмө тийишпейңиз. Мен сиздин көп аягыңызга тийишкен жок. Мен көп эмес, сен көп сиздин багажыңызда көп айтып сен батыш акчаңа көп экегиң бар. Анда шексин, анда айтпагын. Сиз антип сүйлөшпөңүз. Сен да сүйлөбөң. Сен да Турсунбай мырза, болду. Анда мага тийишпе андай. Бул эфирде болот. Сен биринчи баштадың. Сиз азыр мени сен дедиңиз. Сиз дедим мен, күйөөңүз барбы дедим мен. Он, оказывается, вообще не умеет разговаривать. Болду. Жок, токто. Нет, он действительно не умеет. Он бузуп атат. Мен суроого жооп бердим, сиз бөлүп атпайсыз сөздү. Он бузуп атат. Мына үзүндүнү көрдүңөр, кесиптештер. Мындай ситуациялар албетте боло берет. Маселе башкада. Өзүңөрдү дайыр сезип атасыңарбы? Ушундай эмоция ташып, интервьюнун убагында конфликт эгерде болуп калса, силер ошол конфликтти кандайча токтотосуңар? Эмне сөз табасыңар? Кандай поведениеңер болот? Же конфликтти тескеринче ого бетер козготуп саласыңарбы? Мына кептин баары ошондо. Бирок коркпошуңар керек. Бүт нерсенин баары опыт менен келет. Албетте биз мындай нерселерге көз карашыбыз ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирлерибиз балким айтып коебуз, ушундан көрө элдерди баягы уят эмесинде көрсөтпөй токтотуп эле салышпайбы деп. Башкалар айтат, жок, биз баарын көрөлүк, билелик. Тиги кандай адам экен, бу кандай адам экенин, алар баягы өзүнүн баалуулуктарын кандай кылып коргоп атышат, эмне аргументтерди таап атышат деген. Анын үстүнө бул деген пресса эркин болгон өлкөлөр үчүн бул көнүмүштүү эле бир жагдайда боло турган иш. Мына британиялык бир атактуу ветеран журналистики бар, Джереми Паксман деген. Мына Did you threaten to overrule him? Англисчеси силер баланча бир адамды коркуттуңарбы деп которсо болот да. Мына азыр көрсөңөр журналисттин интервьюнун алып барган өзгөчөлүгүн. Mr. Lewis says, I, that is Mr. Lewis, told him what we had decided about Marriott and why he, that is you, exploded. Simply moving the governor was politically unpalatable. It sounded indecisive. It would be seen as a fudge. If I did not change my mind and suspend Marriott, he would have to consider overruling me. Mr. Marriott... You can't both be right. Mr. Marriott was not suspended. I was entitled to express my views. I was entitled to be consulted. Did you threaten to overrule him? I was not entitled to instruct Derek Lewis,
And I did not instruct him. And Did you threaten to overrule him? The truth of the matter is that Mr. Marriott was not suspended. Did you threaten to overrule him? I did not overrule Derek Lewis. Did you threaten to overrule him? I took advice on what I could or could not do. Did you threaten to overrule him, Mr. Howard? Scrupulously in accordance with that advice. I did not overrule Derek Lewis. Did you threaten to overrule him? Mr. Marriott was not suspended. Did you threaten to overrule him? I have accounted for my decision to dismiss Derek Lewis. Did you threaten to overrule him? Detail before the House of Commons. I note you're not answering the question whether you threatened to overrule him. The important aspect of this, which it's very clear to bear in mind. I'm sorry, I'm going to be frightfully rude, but yes, you can. I'm sorry. It's a quite straight yes or no. Question, and I would give you an answer. Did you threaten to overrule him? I discussed this matter with Derek Lewis. I gave him the benefit of my opinion. I gave him the benefit of my opinion in strong language. But I did not instruct him because I was not entitled to instruct him. I was entitled to express my opinion, and that is what I did. With respect, that is not answering the question of whether you threatened to overrule him. It's dealing with the relevant point, which is what I was entitled to do and what I was not entitled to do. And I have dealt with this in detail before the House of Commons and before the Select Committee. But with respect, you haven't answered the question of whether you threatened to overrule him. Well, you see, the question is, what was I entitled to do and what was I not entitled to do? I was not entitled to instruct him, and I did not do that. Right. Мына бұл роликте жана мен айтып кеткен суроону Джереми Паксман 1 минутанын ичинде 14 жолу кайталады. 14 жолу. Эмне үчүн дегенде баарыбыз билебиз. Саясатчылар үчүн кеетесинен көрүп турабыз, бул кишинин саясатчы экенин. Не просто саясатчы, абдан тажрыйбалуу, куу саясатчы экенин көрүнүп турат. Демагогияга, мындай жалпы сөзгө отмазка деп коебуз, ошого жол бербеш үчүн 14 жолу кайталап да ал өзүнүн суроосуна маалымат алган жок. Бирок бул прием менен өзүнүн маектешин ачыктап аныктап берди. Что түз суроодон качып конкреттүү жооп бербегенин далилдеп берди. Биз албетте ойлошубуз мүмкүн, эм ушундай агрессивдүү стиль эмне кереги бар? Эм кесиптештер, билесиңерби, эм агрессивдүү эмеспи? Бирок дал ошол стили үчүн, дал ошондой баягы агрессивдүү коомду кызыктыра турган өзүнүн маектештерине даже неудобный болгон суроолорду берген үчүн Джереми Паксман канча жыл бою Британиянын эң популярдуу интервьюерлердин бири болчу. Дал ошол үчүн ар бир шайлоолордо Великобританияда жана 3 популярный партиясы бар. Ошол партиялардын лидерлери сөзсүз интервьюга барчу Паксманга. А премьер-министрлер, Улуу Британиянын премьер-министрлери жылына 2 жолу барчу интервьюга ушу кишиге. Даже аларды эч бир аяп койбостугуна караганда, мына кээ бирде даже шылдыңдап маскара кылган моменттер даже бар болчу. Эмки роликтен мына буну көрө алабыз. Yeah, a wonderful interview. Watching Tony Blair squirm out of the illegal immigrant question. Can you give us a rough idea of how many there may be? And there's point in speculating on that. What I do know is that tens of thousands, hundreds of thousands, millions? I've said I don't think there's any point in speculating. But you have no idea? Well, it's not a question of having no idea. Well, what is your idea? What you can say is how many people are applying for asylum month by month, how many people are you removing, and what is the backlog, and we are dealing with all of those issues. Now, Minister, you have really no idea of how many failed asylum seekers there are illegally in this country. I can't, because people are here illegally. You don't know. It is difficult for the very reason. You don't know.
You can see why he prefers Little Ant and Little Dick, really. Мына ушул ситуацияда эмне болду? Британиянын экс-премьер-министри Тони Блэрди тааныган окшойсуңар. Бул 2005 жылы болгон окуя. Ички иштер министрлиги Британияда 500 000 нелегальный эмигрант бар деген докладын чыгарышкан. Джереми Паксман кезек премьер-министр менен болгон кезектеги интервьюсунда ошол цифра тууралуу суроо берип, Тони Блэрдин так жоопту ала албай, бирок ошого карабастан баягыда 14 жолу кайталады деп атпаймынбы? Ушул интервьюсунда бир эле суроону: урматтуу премьер-министр мырза, Британияда канча нелегальный мигрант бар деген суроону тигиндей же мындай форматта, тигиндей же мындай сөздөр менен 20 жолу кайталады. Реакцияны көрдүңөр. Жана 1-класстын окуучусундай болуп, премьер-министр отуруп, эчтеке айта албай, аны дагы бир ток-шоудан көрсөтүп атат. Албетте, интервьюнун убагында жана интершум, жана күлкүлөр эч качан болбойт. Силер түшүндүңөр, ошол интервьюнун үзүндүсүн дагы бир ток-шоу көрсөтүп, ошону сөз кылып атышат. Ийгиликтүү интервьюнун мына дагы бир пайдасы кеңири коомдук резонанс. Силердин интервьюңарды эгерде удачный интервью болуп калганда башка кесиптештер дагы ар түрлүү форматта колдонуп, мындай үзүндүлөрүн береби же түрмөгүн, цитаталарын түрмөгүн береби, ошол дагы мындай бир чоң эме. Анан дагы сизге бир суроо. Мына окудуңар, off the record. Бул термин эмнени билдирет, ким билет? Билген адамдар болсо колуңарды көтөрүп, Марс Байкеңер микрофонуңарды күйгүзүп койсун. Жок, микрофонду өстөрү деле күйгүзүп деле оюн билдирет. Хорошо, хорошо. Анда ким билет айтып койгула? Бул термин эмнени билдирет? Интервью алба дегендиби? Жок. Идиот запись. Жакыныраак, бирок так эмес. Мааниси башкада. Рекорд запись да. Ооба. Эми качественный эмеспи, сапаттуу? Жок. Так, эч ким айта албайт, игнорировать эт дегенби? Жок, бул деген англисчеден котормосу. Ким айтты азыр? Ширин Жолдошбек кызы. Не дедиңиз? Немеге рекордко жетпей калган интервьюларды бар, ошондойбу? Жок. Off the record деген түшүнүк орусча которсо не для записи. Рекорд деген запись деген түшүнүк. Бул журналист, эл аралык журналистиканын жазылбаган неофициалдуу эрежеси. Буну бизде азамат кечирип койгула. Бизде мынтип айтып коет эмеспи, тиги пресса үчүн эмес. Ооба, дал ошондой. Жаздырып эле койчу деп. Өзүнчө сүйлөшкөндө да. Жаш кесиптештерибизге мен эсине айтып коеюн, эгерде качан адамдар силерге не для прессы, не для записи, off the record, мындайча айтканда деп айтканда, аны адамдын ишенимин эч качан алдабашыңар керек. Же сразу отказ бергиле. Деп мындай башыңарды ийкемиш болуп туруп, бирок ошол айткан сөздөрүн кийин жарыяласыңар, анда силер жана мен айткандай, бул өзү закон болбосо дагы, бирок бул жазылбаган эреже. Баары ошол эрежени тутуп, баары ошол эрежени сактайт. Бул журналисттердин жана этикасына тоже кирет. Буну сөзсүз эсиңерге алгыла, эч качан унутпагыла. Дагы бир чоң маселе, интервью даяр болгондо анын каарманын макулдоосу керекпи же жокпу? Силер өзүңөрдүн опытыңардан кичине айтып берсеңер, силерге бул кандай көрүнүш? Мындай
Азамат, мен тактоо киргизип кетсем болобу? Жана биринчи суроо бербедиңерби? Мисалы жанагы баш ийкемиш болуп коюп эле анан тиги макул тиги интервьюсун чыгарып ийсеңер жоопко тартылып калышыңар мүмкүн депчи. Бирок айрым жок. Эч кандай жоопко тартылбайт эч ким. Анткени бул тууралуу эч кандай мыйзам жок да. Эми жоопко тартылбаса дагы баягы жоопкерчилик бар да. Ооба, сөз болуп калат да, сөз болуп калат. Айрым учурда бизде кээ бирөөлөр тиги саясатчылар маалыматты тескеринче чыгарыш үчүн акырын келип шыбырап кеткен учурлар да бар да. Ооба. Ошо экөөнүн айырмасын билиш керек дегеним да. Туура. Көп учурда атайын калп эле недозаписи деп силерге бир сенсация сымал маалыматты айтышы мүмкүн. Айтып коюшу мүмкүн да. Ооба. Аны дагы мындай жакшы ажырата билиш керек да, сөзсүз. Менимче бул учурда тактап эле койгон оң да, сиздин азыр айтканыңыз эфирге чыгыш керек. Сиз ошол майында айтып атасызбы деп эле тактап коюш керек. Ооба, албетте. Анан могу макулдугу керекпи, кереги жокпу дегени каармандын өзүнүн студияга келиши бул макулдук деп эсептейм. Албетте, бирок айнып да кетиши мүмкүн. Эми катышуучулар да өздөрүнүн ойлорун айтып көрсүн. Урматтуу катышуучулар, микрофонду күйгүзүп, оюңар болсо айтсаңыздар болот. Сайпидин мырза, сиз суроо берем дедиңиз. Мен күйгүздүм, ооба. Тиги мен мамлекеттик гезитте иштеп калдым. Анан бул жерде ошол мамлекеттик кызматкерлерден көбүнчө интервью алып калчубуз. Анан сөзсүз түрдө биздин макулдугубузду алып койгула деп, анан биздикин жетекчибиз дагы сөзсүз анын макулдугу менен чыгарыш керек деп, анан кайра алып барып жазып бүткөндөн кийин интервьюну кайра алып барып көрсөтүп, ушундай бир процедуралар бар эле да. Ушул негизи эле туурабы, туура эмеспи? Так, бул тууралуу мынтип айтып коеюн. Бул маселени ар бир редакция же ар бир журналист өз алдынча чечет. Бирок ошо менен бирге журналист чече албайт экен, жетекчилик чечет экен, мамлекеттик газеталарда. Эми жана фрилансер журналисттер бар да, көз карандысыз. Эгерде силер жана мамлекеттик редакция жөнүндө айтып атсаңар, анда албетте андай ситуациялар түшүнүктүү. Көп учурда мамлекеттик СМИлерде иштеген кесиптештерибиздин колу да кыска, тили да кыска болуп калат. Эмне кылабыз эми? Биздин реалдуулугубуз ошондой экен. Бирок эгерде силер эң жанагы дүйнөлүк журналистиканын эталондорун, эрежелерин билем десеңер, мына дүйнөдөгү эң успешный Нью-Йорк Таймс деген гезит. Нью-Йорк Таймстын 7,5 миллион подписчиги бар. Булар карасаңар датаны. Еще 2012 жылы өздөрүнүн редакциялык саясатына эреже киргизишкен. Эч бир интервьюда алынган фактыларды повторный одобренияга бербешиңер керек деп өзүнүн журналисттерине тыюу салып калган, тыюу салышкан. Гезиттин жетекчилиги ошол моментте мынтип айтышкан. Бул өзү чоң эле статья, просто мен силерге жанагы башынан эле скриншот кылып бердим. Алар өздөрү түшүнүп атышкан. Эгерде биз жана утверждениядан отказ кылсак, албетте интервью берген адамдардын саны кыйла кыскарып калышы мүмкүн. Бирок ошого карабастан биз ушундай кадамга, биз ушундай чечимге барышыбыз керек. Более того, аягында мына силерге жанагы эме менен отметка кылып койдум. We need a Kaiser policy. Кыргызча бул ушул маселе боюнча биз катуу саясат жүргүзүш керек деп гезиттин аткаруучу редактору Джилл Абрамсон деп айтыптыр.
Менин билишимче Кыргызстанда көп редакциялар ушул эрежени сактайт. Мисалы 24 KG деген маалыматтык агенттиги интервью берген адамдарга даяр текстти эч качан беришпейт, көрсөтүшпөйт, алардын макулдугун албайт. Эми бул слайдта мен кесиптештеримди көрүп атасыңар. Елена Каракулова, Кыргызстандагы интернеттин өкүлчүлүгүнүн директору. Оң жакта, эгерде мындай экранды мындай карап турганда оң жакта, сол ортодо розовый костюмчан Назик Чекирова, биздин интернеттин директорунун орун басары. Булар «Вечер трудного дня» деген ток-шоунун студиясында отуруп маек куруп атышат. Оксана Крюкова деген алып баруучу менен. Мен интерньюска 2 жыл мурун киргем жумушка. Кирип атканда как раз ТВ1 телеканалы ушул «Вечер трудного дняны» жаңы баштап аткан болчу. Как раз интерньюстун колдоосу менен интерньюстан грант алып алып, ушул ток-шоуну ачкан болушчу. Уже бүгүнкү күндө өткөн жумада эле мен алардын бир Facebook'тан бир постун көргөм. Көрсө уже 500-чү чыгарылышты көрсөттүр кесиптештерибиз. Албетте бул абдан чоң ийгилик. Эмне үчүн дегенде көбүңөр билесиңер, интерньюстун гранттары алар постоянно эмес да. Жарым жылга берилет, көп болсо дагы бир жарым жылга уланып калышы мүмкүн, бирок жаңы срокто акча уже кескин түрдө азаят. Биринчи гранттай болбойт, андан бир кыйла төмөн болот суммасы. Бирок уже көп болуп калды, эч кандай колдоосуз, эч кандай грантсыз, уже коммерческий жактан дагы успешный болуп, мына өзүнчө иштеп атат. Жада калса мындан ары 4 ай болду, 3 ай болду. Уже «Вечер трудного дня»нын даже кыргыз тилдүү версиясын киргизишип, ошол кыргыз тилдүү версиянын алып баруучулары болуп, биз тааныган кесиптешибиз Кайрыгүл Урумканова иштешип атат ТВ1 менен. Эркин Рускулбеков тоже 3-чү алып баруучусу Урмат Барченов деген. Мына ошо ийгиликтүү долбоор деп ушундай проекттерди атасак болот. Мут мырза, мен кошумчалап кетейинби? Бизде убактыбыз аз эле убакыт калды, бир 5 мүнөттүк убактыбыз калды. Анан жанагыга чейин дагы Сайпидин мырза сурабадыбы, мисалы мамлекеттик кызматта иштегенде бизде кайра тиги уруксат алып, биринчи интервью алганга уруксат аласың, анан жазгандай, анан бул баягы Совет доорунан калган мамлекеттик кесиптерге болгон мамиле калыптанып калган да, ошол нерсе ошо бойдон калып калган да. Бүгүнкү күндө албетте журналистиканын талабы боюнча, эл аралык стандарттардын талаптарынын негизинде даярдаган материалыңды аларга көрсөтүүнүн кажети жок. Себеп дегенде ал жанагы орус тилинде айтканда манипуляция деп коет, башкаруунун жолу болуп калышы мүмкүн да. Эгерде сиз көрсөтсөңүз, албетте ал могул жерин алып койчу деп өз кызыкчылыктарын көздөй баштайт да. Андыктан биз андан албетте оболагыраак болушубуз керек. Вообще негизи интервьюну жана макулдоо процесси бул самоцензура деп койсок болот. Анткени адам айткан сөздөрүн кайрадан угуп же окуп, тиякта деген мен чөтө мындай резко сүйлөп койдум, биякта болсо бир туура эмес, керектүү эмес маалыматты берип койдум, кой, моуну чийип койчу, тигини алып койчу, кыскартып койчу дегенин өзү бул самоцензура. Самоцензура бул баягы эле цензуранын бир сорту. Ошон үчүн биз баягы алыстан келишинче мындай нерселерге жол бербешибиз керек. Бирок антип мен айтып коюшум, ал конечно оңой сөз менен. Бирок мамлекеттик органдарда иштеген кесиптештерибизге эмне деп айтам, мен
эми бара балким аракет кылалык, ситуацияны өзгөртөлүк. Эмне үчүн дегенде, анткени любой окурмандар бир да. Биз деген бөлүнбөйбүз да, аудитория. Бул жалаң мамлекеттик гезиттердин окуучулары, бул независимый гезиттердин же сайттардын окуучулары деп. Баарыбыз бирдейбиз. Бүт окурмандарга эмне керек? Керектүү маалымат керек, так фактылар керек. Эгерде баягы натыйжада жана бүт интересный айткан нерселердин баарын алып таштаса, мындай интервьюнун эмне кереги бар? Албетте кереги жок. Баягы эски адаттарды өзгөрүү, бул деген өзү оор нерсе, бул бир күндүк иш эмес. Ошон үчүн айтып атам, жок дегенде госсмиде иштеген кесиптештерибиз хотя бы кандай болуш керек экенин билсе, бул уже бир эме болуп калат эле да, мындай бир чоң кадам. Кийин ошондой кадамдардан дагы кошуп, келечекте ушундай нерселерден может айрылып калабызбы деген үмүт бар. Жакшы, эми азыр убактыбыз таап баратат. Жыйынтыктоочу этапка өтпөйлү. Мен жыйынтыктоочу этапка өтүп, Энди сурап атат Сайпидин мырза, андай учурда эмне кылыбыз керек дейт. Мен жумуштан кетип калдым дейт. Кетип калганыңыз туура эле болду. Мына ошол болгон выход ошол. Эгерде силер накта журналистика менен, честный журналистика менен заниматься десеңер, албетте силердин орнуңар государственный СМИде эмес. Сиз өзүңүз баягы менин жообум жок эле, менин пикирим жок эле, ошондой чечим алып кетип калганыңар как раз ошо далил болуп атпайбы? Ошон үчүн ким Сайпидин мырза, жок. Ошон үчүн силерге чоң ийгилик. Мен ишенем, эртеби кечпи кетип калдым, бирок жумушу жок жүрөм дейт. Табасыңар. Табылат буюрса. Ордун редакцияңарды сөзсүз табасыңар. Мен айтып кетейин, как раз интервью өзүңөрдүн жана медиа брендиңерди күчөтүш үчүн абдан жакшы подходящий жанр. Эмне үчүн дегенде, мен өзүмдүн бүт жаш журналисттериме кайсы гана редакцияларда иштеген жокмун. Вечерний Бишкек, Комсомольская правда, Радио Азаттыкта иштеген. Постоянно баарын түртчүмүн. Барчы, интервью алчы, тигинден эметчи. Ой, булар деген тиги чоң кишилер, мен аларды тааныбайм. Мага кантип эле интервью бермек деп. Да, конечно, мына могул эмеде сиз көрүп аткандай, Опра Уинфри деген Американын легендарлуу интервьюер айымы. Сол жакта отурганды тоже таанышыңар керек. Жана Ханзада, Марс, Британиянын. Билерди дагы Ханзада дейт да, принцтерди. Гарри, анын аялы Меган Маркл өткөндө эле сенсационный, эксклюзивный материал болуп калды CBS телеканалында. Биринчи эле кечинде ушул интервью эфирге кеткенде только CBS'тин өзүнүн телеканалынан эле 49 миллион адам эфирди көргөн болчу. Бул интервью керек болсо Улуу Британияда жанагы Королевский үй бүлөдө чоң скандал жаратып, азыр чоң талкуу болуп атат, коомдук талкуу болуп атат Британияда. Мына ушунун баарын жасаган ушундай тажрыйбалуу, опытный интервьюерлер, уважаемый, авторитетный адамдар ишенген интервьюерлер. Бул интервьюсу үчүн миллиондогон акча алат ошол Опра айым. Анан албетте биздин шартыбыз башка, эч кандай миллиондогон гонорарды албайбыз. Бирок өзүбүздүн авторитетибизди, өзүбүздүн популярдуулугубузду тоже көтөрө алабыз да. Мен ошон үчүн жана жаш журналисттерди эмне үчүн постоянно айтчумун, ошо интервью алгыла деп. Анткени интервью бул өзүңөрдүн жеке бир популярдуулугунун өбөлгөсү болуп атпайбы? Шарты болуп атпайбы?
Эмне үчүн дегенде, ооба, силер азыр жашсыңар, эч ким силерди билбейт. Бирок жана ким айтып кеткендей, балким мындай бир чоң удача болуп, Ташиевден интервью может алып каласыңар, же Айзада окшоп президенттен интервью алып каласыңар. Алардын популярдуулугу автоматтуу түрдө силерге да жугат да. Менин колуман канча журналисттер өткөн. Мына бүгүн эле келет, эч ким билбейт аларды. Бир айдын ичинде конечно, сен кимсиң, эми сен жаш журналистке неопытный экенсиң, мен тиги авторитетный эле эмелерге берейинчи, журналисттерге же белгилүү сайттарга эле берейинчи деп көбү качат. Жана өзгөчө кимдер, VIP политиктер, шоу бизнестин жылдыздары, ар түрлүү селебритилер, алар дагы түшүнөт да кимге бериш керек же кимге бербеш керек деп. Бирок силер ошол попыткаңарды калтырбай, настойчивый болсоңор, мына ийгилик силерге да ошентип келет. Анткени бул схеманын иштегени кандай болот? Мурун биз интервью жакса, интервью берген кишини билебиз да, раз звезда, жылдыз болгондон кийин. Аягында сөз карачубуз. Теги бул интервьюну ким алды болду экен? Анан баланча журналист экен. Теги аны мен тааныбасам деле эсте алыш керек экен деп жок дегенде ушинтип жаш журналисттер бат эле белгилүү, популярдуу журналист болуп калышы мүмкүн. Мен коллегалар өзүңөр көргөндөй, жана убакыттын тардыгына жараша кээ бир эмелерди аттап кетип атам. Бирок презентация мен кимдерге бергем, марстарга. Кийин ссылкасын кандай силерге берет, эми бөлөк сүйлөшүп алабыз го, Дагы азыр 6 мүнөттүк убакыт калды. Дагы бир жакшы ыкма бар. Мындай өзгөчө чоң көлөмдүү интервью, мындай скучный интервью алып каласыңар, туурабы? Бирок любой скучный интервьюнун ичинде өзүнчө бере турган бир кызыктуу маалымат болушу мүмкүн. Мына Айсулуу Мамашева деген Атамекен фракциянын жогорку кеңешинин депутаты, айымды биз баарыбыз билебиз. Бир жолу мен эмне кылдым? Ал убакта еще интерньюста эмес, саясий укуктук изилдөө борборунда СММ менеджер, пресс менеджер катары иштеп, алып эле 1 мүнөттүн ичинде бир сүрөтүн таап алдым. Интервьюсунан бир үзүндү алып эле, өзүңөр мына кыргызчасы, Кыргызстанда 10 миңге жакын балдар толук эмес үй бүлөлөрдө жашайт. Ошончо сандагы балдар үйүндө жүрүшөт. Бирок алардын ичинен 6% эле томолок жетимдер деген информация. Анан ушундай постерди жасап, буну биз переупаковка, атомизация контенти деп коебуз. Фейсбукка жайгаштырсам, элестсеңер, тиги интервьюнун өзүн 100 кишидей окудубу, ал 100 кишинин ичинен 5-6 лайк басып койду, болду, тим болуп калды. Бул бир эле информационный карточка, жана интервью негизинде жасалган маалымат. Жасап койсом, кийин карасам, бир жуманын ичинде 164 жолу репост жасап, 70 лайк басылып, 60-тан ашык комментарий жазышып,
ушул постерди көргөндөрдүн саны почти что 15.000 адам болуп калыптыр. Вот элестесеңер, айырмасы. Мына так что силер да ушул ыкманы унутпай, анда санда колдонуп турсаңар, пайдадан башка эч нерсе болбойт. Анан албетте көп учурда интервью деген нерсе бул рубрика катары чыгат. Биз көп кесиптештерди билебиз, жөн интервью албастан алардын постоянный бир такай рубрикасы болот. Кээ бирлер даже бир определенный күндөрү ошол интервьюларын чыгарат. Ошентип Элгезит KG деген сайттагы иштеген кесиптештерибиз, мына сүрөттө көрүп турасыңар. Өмүрбек Чиркешовдун жанында Семет Аманбеков, Элгезит KG'нин баш редактору. Булар Текебаев абакта отурган кезде андан жана онлайн интервьюларды алып жүрүп, ошол интервьюларды чогултуп, интервьюнун түрмөгүн деп китеп чыгарышкан. Мына китептин эмеси ушундай болду. Вот азыр эсине окуй алсам, мына китептин артында мындай маалымат бериштир. Редакция Элгезит KG представляет издание, которое мы назвали «Диалоги Элгезит» с Өмүрбеком Текебаевым. Это сборник интервью Өмүрбека Чиркешевича, которые он давал нам и некоторым другим СМИ. Это не мемуары и не книга о Текебаеве. Скорее, это попытка посмотреть на события последних лет взглядом одного из самых ярких политиков страны. Деп. Анан мындан кийин дагы бир уюм менен долбоор түзө коюшуп, уже баягы тажрыйбалуу болуп, булар ошол чет өлкөлүк уюмга сунуш менен барышыптыр. Биз бир темага интервьюларды жасайлык, кийин ошол интервьюларды китеп катары чыгаралык дегенде тигилер сүйүнүп, жакшы болуптур, давайте сөз ушуну жасашыбыз керек. Бул керектүү нерсе деп, мүмкүнчүлүк да берди, акчасын да төлөп беришти. Натыйжада мына кордолгон өмүрлөр деп сборник интервью чыгарышты. Бул баягы үй бүлөлүк зомбулуктун жертваларынан интервью алышып, жарым жыл бою 6 ай, ар бир ай сайын 4 интервьюдан чыгарышып турушкан болчу. Проект бүткөндө ошол интервьюнун баарын чогултуп алып, отдельный издание менен чыгарып коюшту. Мына өзүңөр көргөндөй, урматтуу кесиптештер, мына интервью деген жанр өз көрдүңөр, кандай ири, кандай чоң, кандай түрлүү, разнообразный. Көпчүлүк учурда кээ бир маалыматтарды биз даже билбей калабыз интервью экенин. Мисалы, бир жолу Стив Джобстун бизнестеги ийгиликтердин 5 принципи деген бир статьяны көрүп калып окудум. Абдан кызыктуу, пайдалуу статья экен. Кийин 2-3 жылдан кийин случайно билип калып атпаймынбы, көрсө бул бир журналисттин интервьюсу экен. Бирок ал журналист мындай чечиптир: мен киммин, Стив Джобс ким? Менин суроолорум кимге кереги бар? Андан көрө ошол Джобс ага баягы берген жоопторун эле алып, андан жана выжимка жасап, 1, 2, 3, 4, 5 деп принцип бөлүп коюптур. Получилось, как будто интервью эмес, жана статьядай болуп калды. Туурабы? И чыгарып койду. Мына ушундай кылса да болот. Так что баягы интервью бул баягы творческий, ошон үчүн творческий жанр деп коебуз да. Интервью жасаштын форматтары, ыкмалары, стилдери
аябай кандай мындай разнообразный болушу мүмкүн. И балким силер дагы ошо биз баягы айтып аткан жанагы дут сыяктуу балким силер да бир өзүнчө бир жакын бир мода чыгарасыңарбы, ким билет. Анын үчүн только мындай чыгармачыл изденүү эле керек. Анын үчүн только жанагы токтобой попытка жасап, мына аракеттин берекети бар дегендей, силер да бир күнү абдан популярдуу, авторитеттүү интервьюер болуп каласыңар. Жумушу жок жүргөндөр эртеби кечпи Кыргызстандын эң кыйын, чоң, зор редакциянын мүчөсү болуп калышыңар бул толугу менен мүмкүн. Замат биякта суроолор болуп атат, кесилген адамдар. Мен азыр экранды бизде убакыт деп аткам. Экранды өчүрсөңүз. Эмне үчүн дегенде, презентацияны өчүрүп койсоңуз. Мен эмени да көрбөй калып атпаймынбы? Дагы бир. Демонстрация отменить деп койсоңор. Ылдый жагынан. Жок, могу демонстрация экраны деп турбайбы, ошондон эле мына болду. Биякта суроо болуп атат, кесилген адамдардан интервью алса болобу? Отменить дегенде кандай? Болду. Өчтү. Бизде азыр саналуу эле убакыт калды. Бул жерде суроо берип атат Канат Сыдыков. Бизде 3 мүнөт бар, 3 мүнөттө жооп бериңиз. Кесилген адамдан интервью алса болобу дейт. Болбойт деп. Кесилген адамдан? Кесилген дегени бул соттолгонбу десем. Түшүндүм. Мен жооп берип атам, болот, эмнеге болбойт? Да. Абдан кызыктуу суроо. Эмне үчүн дегенде, биз билебиз, абакта отурган адамдар баягы өздөрүнүн укуктары жагынан мындай абдан мындай көп чектөөлөрү бар. Аны билебиз. Ошол чектөөлөрдүн бирөөсү бул эч кандай средства связи болбош керек. Ошон үчүн эгерде абакта жаткан адам соткасы менен журналисттер менен байланышып, алардын суроосуна жооп берсе, формалдуу түрдө бул албетте нарушение. Бирок ага дагы мен Канатка өзүнө суроо берейин. Канат өткөндө президентибиз Садыр Жапаров бир интервьюсунда мындай бир эскермелерди айткандай, түрмөдө жатканда бул өзүнүн саясий ишин кантип алып жүргөн. Президентибиз ачык айтып атат. Ооба, соткаларыбыз болгон. Ошол соткалар менен Facebook'тан жанагы группаларды ачып, элдер менен таанышып, Азамат, бизде убакыт бүтүп барат. 6:45 болуп кетти. Эң башкысы болот. Жоом түшүнүктүү болду окшойт, Ооба. Болбойт деген балким мыйзам жагынан бул туурадыр. Жашоо деген башкача. Президент мен толуктап коеюнбу? Как раз бул абдан жакшы мисал болуп атат да. Мен толуктап коеюнчу, Канат, мындай да, интервью алсаң болот, кандай жол менен? Бул жолу сен атайын ошол абактардын үстүнөн карай турган жазаларды аткаруу башкармалыгы бар. Ошол жерге расмий түрдө кат менен кайрыласың. Кайсыл бир адамдын мен интервью алгым келип атат деп. Кайсыл бир тематика боюнча. Алар анан жыйынтыгы сага жообун беришет. Же сен ошол жакка барганга укук берет, же болбосо укук бербейт. Мына ошондон кийин андан аркы иш-чаранын баардыгы ошого жараша болот да. Канат, бул сен жеке өзүңдүн атыңан бере албайсың, анын үчүн сөзсүз түрдө ал жаза аткаруу башкармалыгы сөзсүз түрдө ЖМКнын атынан катты талап кылат да. Фрилансер болсоң, мисалы, кайсыл ЖМКга чыгарасың сен интервьюну деп сурашы мүмкүн да. Ошон үчүн сен кайсыл бир басылма менен, интернет басылмабы же телеби же радио ошолор менен иштешүүнүн кандайдыр деңгээлде сен өзүң аныктап далилдешиң керек да. Ошонун жыйынтыгында сага ошол жазаны аткаруу башкармалыгы сага уруксат берет интервью
алганга. Бирок сен темасын так көрсөтүшүң керек. Жана эмне жөнүндө сүйлөшөсүң, ошону көрсөтүшүң керек. Жана ошо сени интервью ала турган адам кайсыл абакта отурат? 47би же аялдар колониясыбы, же дагы башка Бишкектин айланасынан сырткары дагы башка бир аймактагы колониябы, мына ошого жараша да. Бирок дагы бир маселеси бар. Эгерде ал адам тергөө учурунда болсо, абакка жете элек СИЗОдо болсо, убактылуу кармоочу жайда болсо, анда жолуктурууга мүмкүн болбой калышы мүмкүн. Себеп дегенде тергөө амалдары жүргөндүгүнө байланыштуу биз аны жолуктура албайбыз деп коюшу мүмкүн да. Анын оюн сен бир гана жактоочунун жардамы менен гана ала аласың да. Жеткире алдыңбы? Түшүндүм агай, рахмат. Бар бол. Бизге келсең дагы кеңешип турсаң, биз көптөгөн кеңештерди беребиз. Дарек жаздым тияка. Ибраимов 115, 2-кабат 11-бөлмө. Урматтуу катышуучулар, урматтуу Азамат мырза, кечирип койгула эми. Оюңардын баары толук айтылбай калды, бирок саат 7 болуп кетти. 2 саатка айланып кетти. Негизи бизге 1,5 саат эле убакыт бөлүнгөн. Мен катышуучуларга баарына айтып коеюн. Мен бүт соц тармактарда бармын. Туура. Бүт соц тармактарда өз атым менен катталгам Азамат Тынаев. Эми ашып кетсе, жана эме менен терилиши мүмкүн, жанагы англис латын тамгалар менен. Любой жерден мени таап аласыңар. Мына мен телефонумду жазып берейин. Ушул номер менен мен Телеграмда да бармын, WhatsApp'та да бармын, Сигналда да бармын. Азамат Тынаев номерун жазды: 0550 522 116. Кырган сурооңор же более мындай кеңири кеңештерим же маалыматтар керек болуп калса, любой убакта кайрылгыла. Балким мен дароо сразу айта албасам дагы, бирок баягы эсимде баары бир болот. Эртеби кечпи убакыт, бош убакыт албетте табылат. Анан силер менен байланышка чыгып, маалымат керек болсо маалымат берем, кеңешим керек болсо кеңешимди берип, ошентип кайрылып тургула кесиптештер. Албетте 1-2 саат, 10 саат, даже 10 саат болгондо деле интервью үчүн бул абдан баягы, бул чоң эбеге система. Биз аны баарыбыз билебиз. Ушундай кыска мөөнөттө албетте баарын айтып бере албайсың. Мен бүгүн жасаган аракетим жок дегенде эң негизги принциптерди, эң негизги мындай бир кеңештеринди бергенге аракет кылдым. Регламент. Укканыңарга рахмат. Рахмат, бар болгула, аман болгула. Дагы бир жолу кайталайм, азыр мен бул зумду өчүрсөм, телефон өчүп калышы мүмкүн, андыктан сиздерге кайталап кетейин. 0552 522 116 жазып алыңыздар. Бул Азамат Тынаевдин телефону. WhatsApp аркылуу дагы мессенджер, кыскасы бул телефон кайсы мессенджерге байланган болсо, ошол жактан байланышсаңыздар болот. Жалпы катышуучуларга ыраазычылык билдирем. Бүгүн эс алуу күнгө карабай ошо биздин окутууга катышып, 1 сааттан ашык, мына 2 саат болду. Ошондон бери отурасыздар. Бар болгула, аман болгула. Азамат мырзага өзүнчө ыраазычылык билдиребиз. Ошол теманын үстүндө кенен кесир шашпай, баардыгын төкпөй чачпай айтып берди. Чет өлкөлүк тажрыйбалардан бери көрсөтүп берди, видеолорду да көрсөтүп берди. Андыктан мен ойлойм, ушу интервью алуунун негиздери боюнча кененирээк маалымат айтылды окшойт. Амандашканча бар болуңуздар.